Фергюсон Гейдж беттеши. Кыргыз мушкерлери эмне дейт? 9-10 майга огон түнү UFC'нин алкагында Тони Фергюсон менен Джастин Гейдж бири-бирине каршы чыгат. Бул беттештен эмнени күтүп жатасыз жана ал кандай жыйынтык менен аяктайт? Дал ушундай суроо менен Кыргыздын белгилүү мушкерлерине жана MMA тармагындагы менеджерлерге кайрылдык. Кызыгы алардын көбү Тони Фергюсон менен Хабиб Нурмагомедовдун кармашын күтүп жатканын, тилекке каршы ал ишке ашпай калганын белгилеп өтүштү. Турсунбек Асылгазиев, Данияр Бабакулов, Камран Аббасов, Жаныбек Бейшебек уулу, Бусурманкул Абдыбайыт уулу булардын Фергюсон Гейдж беттешине берген божомолдорун сунуштайбыз. Эр азаматтарыбыздын бирөө гана Джастин Гейдждин мүмкүнчүлүгүн жогору баалады. Кимисинин айтканы туура чыгарын албетте 10 майда билип алсак болот. Экөө аягына чейин усташат, зрелищный бой көрсөтөт деп ойлойм. Джастин Гейдж буга чейинки беттештерин баары нокаут менен уткан го, ошол себептен мен ойлойм нокаут урганга аракет кылат Фергюсонду. Фергюсондун күрөшү, жерден күрөшү, грэпплингки аябай жогорку деңгээлде да. Эмнегедир мушкер катары Гейджини утат деп ойлоп атам да. Нокаут менен утса керек деп. Себеби Фергюсон көп коргонбойт, ачык урушат. Эки топой боец өтө кызыктуу бойду күтүп атабыз. Джастин Гейдж экинчи, үчүнчү раундга чейин нокаут кылып кое албаса, бой ачкан же болуп кете турган болсо, Тони Фергюсондун тарабында болот жеңиш. Шанс дагы Тони Фергюсон тарапта көбүрөөк. Ал спортта, партерде ар тараптуу мушкер болгондуктан Тони Фергюсон жеңет деген ойдобуз. По поводу боя Фергюсон и Гейджа, если честно, ничего особого не жду, потому что я ждал бой Фергюсон-Хабиб, но, к сожалению, их бой не состоялся. Ну, я ставлю прогноз на Фергюсона, что Фергюсон выиграет, Гейджи не потянет его. Думаю, что раздельным решением выиграет Фергюсон. Негизи бул беттеште Тони Фергюсон фаворит деп эсептейм, анткени Тони Фергюсон Хабиб менен беттешке чыкмак, а Хабиб болсо самый титулованный, самый лучший боец мира болуп саналат азыркы учурда. Ошондон айынан Тони Фергюсон бул беттештин фаворити деп эсептейм. Фергюсон менен Гейдждин беттешине көп деле кызыктар болгон жок. Себеби мага көбүнчө Хабиб менен Фергюсондун бою кызыктуураак. Фергюсон менен Гейдждин боюн 4-раундга чейин бой созулат, Фергюсон утат. Чындап эле кызыктуу беттеш болчудай болуп атат, деле күтүп атабыз. Гейджи аябай каудирующий мошу бар, жакшы универсалдуу мушкер, бирок мен жыйынтыгын Фергюсонго коймокмун. Себеп дегенде Фергюсондун выносливость жак, эми Гейджиге караганда мен экөө тең күчтүү мушкер, бирок ушундай бир чувство болуп атат. Бир 55-45 Фергюсондун позициясына деп айтмакмын да.